Ысык көлгө турист болуп келген россиялык кыз изделип жатат. Башында өлүмүш болуп, кийин күчкө саласыңар. Депутаттардын чуу түшкөн видеосу. Өкмөт Тажикстанда турган этникалык кыргыздарды кабыл алууга камданып жатат. Күндүн орчундуу жана урунттуу окуяларын баяндаган Айтмакчы программасы назарыңыздарда. Бизден алыстабай туруңуз. Ысык көл облусунун аймагындагы жайлоолордун биринде турист Россиянын 29 жаштагы тургуну жоголуп кетип, өзгөчө кырдаалдар министрлиги издеп жатат. Маалыматта үй бүлөсү менен келген туристтер Россиянын жарандары экени айтылган. 15-июль күнү Ак Суу районундагы Каракол Ала көл жайлоосундагы көпүрөдөн өтүп 5 киши отун тергени кеткен. Ал эми 29 жаштагы кыз көпүрөнүн берки бетинде калып дайынсыз жоголгон деп билдиришти өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Учурда Ак Суу районунан 12, Каракол шаарынан 5, жалпы 17 куткаруучу жана Ички иштер министрлигинин 15 кызматкери издеп жатканын билдиришти. Демилге эл өкүлдөрүнүн жоон тобун канаттандырган жок. Рыскелди Момбеков менен Улукбек Садиков аралаш система менен шайлоодо байлар гана парламентке келе аларын белгилешти. Жаштар, аялдар, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жол берилбейт. Biz bilebestem aylam ketene. Birinci okuda sizler ölümüş bol ötkөрүп аласыңар. Экинчи окуда эске алабыз деп. Анан экинчи окуганда концепциясы бусканга акыңар жок дейсиңер. Экинчисинде күчкө саласыңар, анан үчкө саласыңар. Бүттү. Каныбек Иманалиев бул Кыргызстанды катастрофага алып барарын айтса, Табалды Тиллаев акыр аягы тополоң революция менен бүтөрүн билдирди. Андыктан документти артка кайтарууга чакырды. Анан кантсын бечара. Ошол эле учурда депутаттардын көпчүлүгү каршы чыгуу менен өзүнүн мөөнөтүн узартуу максатын көздөбөгөнүн айтышты. Себеби эгер аталган мыйзам долбоору өтпөй калса, кайра 6 айдан кийин каралат. Демек, азыркы чакырылыштагы депутаттардын мөөнөтү дагы узарып кетиши мүмкүн. No, God! No, God, please, no! 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 Депутат Үмөталы Кыдыралиев мыйзам долбоорун даярдаган жумушчу топ президент Садыр Жапаровго 2 вариант сунуштаганын билдирди. Анда ал аралаш системаны тандаган. Ладно, и так сойдет. Момбековдун айтымында экинчи вариант менен шайлоо өткөрүү болгон. Бул мыйзам долбоорун депутат Алтынбек Сулайманов сунуштап, парламентте биринчи окуудан өткөн. Анда шайлоочу партиянын жана андагы талапкердин өзүнүн тандоо укугуна ээ болот. Талкуунун жыйынтыгында Демилге биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Вообще стыд потеряли. Айтмакчы, жаңы конституцияга ылайык депутаттардын саны 120дан 90го чейин кыскартылган. Анын 35-и бир мандаттуу округтан, 55-и партиялык система менен шайлоого сунушталууда. Өкмөт Афганистандан качып чыгып, Тажикстанда убактылуу кармалып турган этникалык кыргыздар боюнча маселени карады. Төраганын орун басары Жылдыз Бакашева өткөргөн жыйында сөз болуп жаткан кичи памирлик кыргыздар тууралуу Тышкы иштер министрлигинен, Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана УКМКнын маалыматтары айтылды. Кыргызстан этникалык кыргыздарды кабыл алууга даяр. Сильное заявление. Ушул тапта Тышкы иштер министрлиги Тажикстан өкмөтү жана Бириккен Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Башка ведомстволорго эгер кандаштар алып келинип калса, тосуп алып жайгаштыруу жана жардам көрсөтүү маселелерин иштеп чыгуу тапшырмасы берилди деп айтылат билдирүүдө. Но это не точно. Ал эми Тышкы иштер министрлиги аларга ушул тапта чек арасыз дарыгерлер уюм аркылуу медициналык жардам көрсөтүү боюнча талап коюлду. Айтмакчы, 14-июль күнү Тажикстан Афганистандагы кырдаалдын курчушунан улам качып чыккан этникалык кыргыздарды кабыл алганын айткан. 77 адамдын ичинен 26-сы эркек, 20-сы аялдар, калган 31-и жашы жете элек балдар экени маалымдалган. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекеткей Жүзет, кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин.